дечи, кандай болот депчи. Анан ошол негизинде спонсорлорго көрсөтөбүз да. Ушуну куруп бергиле депчи. Бизге жардам берсеңиз биз кайрылабыз. Акыл тууралуу айтпайсың. Эч качан эч кимге айтпапсыңар, азыр сурадым мен бияктачы адамдардан. Билбей эле турам, өзүм деле сезип турам. Маданият тууралуу эч кимге айтпайсыңар. Мына сыртын бүтүрөм дегенсиң, Алмаз. Ичини бүтүрөм дегенсиң. Бүт элек. Депутаттарга айтам, акча которот дегенсиң. Быйыл акча жок деп атасыңар барганда. Эч кандай мындай деп тендер менен эптеп, ошо ызычуу менен ограждениясын бүтүрдүңөр. Аяк биягынычы. Ага рахмат. Анан ичи бүтпөсө, сырты бүтпөсө, башкасы бүтпөсө, ушуну деле айтып койбойсуңарбы? Маданият биринчи орунда турат го. Дүйнө боюнча, башка мамлекеттер боюнча деле. Буну эмнеге эске албайсыңар? Эч ким айтпайт мунучу. Мен силерди укканмын, келериңердичи. Анан айтып атам азыр, келтирипчи. Укканмын силерди. Булардан мурда эле билгенмин. Жооп берсин а? Бул кыйындардан мурда угуп бүткөн мен кишилерди келет депчи. Ошол үчүн дай мындай эме кылгыла, кычык мындай кыптыбастан, андай конкретно айтып Алмаз, сен өкмөтсүң, тур, жооп бер. Бүтсө токтот. Сен өзүңдүн проблемаңды бүтүрүп турчу жаным. Болбойт. Эже азыр бул жерде коштой турайлы. Жок, эми, ана жооп берчи. Мен жооп берейин. Урматтуу туугандар. Түштүрүп бергиле, айтарыңарды айтып Мына клубда көп жылдан бери эмоткон боло эле келет. Мына былтырдан баштап ушуну кирип, ушу айланасындагы тосулбай калды эле. Азыр айланасы тосулуп, арчалар эгилип, анча-мынча скамейкалар коюлду. Эмчилер биздин бюджетибизге катышып байланыштуу ошол ичи сырты актоо шоо иштери калды. Негизи ушул. Так айланасы тосулду, арчаларды эгилди, дагы болсо да эгилди. Скамейкалар коюлду жак. Бирек скамейка эс алып барсын, кылайлык дедик, ал дагы. Буюрса аны да кылабыз эже. Эми баардыгы эле ошол жаткан нерсе. Сен эч ким жаман деген жок. Ошо вазирлериң айтып кой. Кичине сен жокто, сен мындай бир элге пайдалуу иш кылып турган мезгилиңде сал бир сакшоп сүйлөп, сенин окуган китебиңди окусун. Башка бирөөнүн дежурный сөздөрүн бизге сүйлөбөсүн. Кызыктырбайт, эч кимди үйүнө барганда сүйлөсүң ал дежурный сөздөрүн. Эми ошол айтып коеюн мындай. жакындагы Биз дагы мени иштеп койгонбуз. Кеткенибиз жок башка мамлекетке. Сен тур Компьютерный класс бир компьютер келиптир. Ошондо дагы 6 компьютер келиш керек. 10 компьютер болсо бир компьютерный класс болуп калат. Аны мен убада берем, жасайбыз. 6 компьютер алып келип беребиз. Этап менен дагы каттагычы. Бул дагы жакшы. Анан пенсия боюнча чынын айтканда